Да, суу боюнча маселени ушул мен биринчи күндөн келгенден бери бул маселени унутулбай, четке кагылбай бул иштелип атат. Ошол специалисттер келип атат. Бүгүн да келди. Азыр дагы ошол Папанга биринчи вице-мэр менен ошо чыгышат. Бул күнү түнү контролдо болуп атат бул иш суу боюнча. Анан бул 4 жылда эмес, биз уже Кудай буйрса, ушул эмки жазда уже баштайбыз суунун маселесин чечүү уже сөз түрүндө, кагаз түрүндө эмес, бул уже иш жүзүндө башталыш керек ушул. Күн жылыса эле ушул март-апрелдерде биз ушул суунун маселесин чечүүнү пландаштырып атабыз ошол. Азыр переговорлор жүрүп атат туура. Биз эми азыр мындай абдан кылдаттык менен муну туура чечим кылып туруп анан чечели деп атабыз да. Чала бала тиги кагаздар менен эле мындай болот экен, тиңдей болот экен деген маселе бул жерде турган жок. Бул жерде ошону баягы жети өлчөп бир кес дейт. Ошол абдан мындай карап туруп анан чечели деп атабыз да. Акча маселеси дагы чечилди десек болот. Бул жөнүндө дагы акча каражатын ушул биздин президентибиз менен да сүйлөшүлдү. Суу маселесин каржылоо боюнча. Андан тышкары ошол Азиатский банк развития менен да сүйлөшүп атабыз. Бул жерде азыр ушул бир эки мындай бир чечиле турган бир жолуна келип атабыз да. Ушул биринчиси бул ушул Папандын өзүнүн чечүү маселеси. Экинчиси бул ушул водоканалдын жанына жанагы мембрана очистка деп коет. Ошол технологияны да карап атабыз. Вот мына биздин водоканал ушул жакында ошол мембрана очистка менен коюлган Казакстанда бир кичинекей шаарчасында ушундай бир технологияны колдонуп атышыптыр. Ошону ушул барып көрүп келгиле деп атам. Так что жумуш жүрүп атат суу боюнча. Суу бул эң эле биринчи маселе бизде. Кудай буйрса мен ойлойм ушул жазында баштайбыз уже суунун иштерин. Элге сууну таза жеткириш керек.